Достор, бул мен турган жер Ахунбаев көчөсү. Ал эми бул оңго бурулганда эле кечеки Элмирза Сатыбалдиев менен вице-мэрдин кайма айтышып жаткандагы Шүкүров көчөсү. Бенде ошол Шүкүровда Элмирза Ракиевичтин үйү бар. Бар. Колхоздун метод менен элге ачык жарыялаган. А жерде менин үйүм бар. Шүкүрова 166. Ал эми Элмирза Сатыбалдиевдин үйү дагы дал ушул жерде. Ушул бузулган, заборлору бар талкаланган Элмирза Сатыбалдиевдин үйү болуп эсептелинет. 29 сентябрь күнү Шүкүров көчөсүндө кызыл тилгеден ашырылып курулган бир нече дуал дарбаза, анын ичинен Жогорку Кеңештин депутаты Элмирза Сатыбалдиевге таандык деген үйдүн дарбазасы атайын курулуш техникасынын жардамы менен сүрдүрүлдү. Бул боюнча биз эл өкүлүнө барып суроо салып көрдүк. Анын айтымында мэриянын иш алып баруусу мыйзамдуу, бирок Шүкүров көчөсүндөгү жашаган тургундардын талаптары эске алынбай калган. Ондайда ал мен менен тиги вице-мэрдин кайым айтышын аны башынан аягына чейин көрүш керек. Көргөн адамдар башкача түшүнөт. Мен болгону айттым. Биздеги азыр шаарда болуп аткан жолдордун курулушу туура. Алардын баардыгы эл үчүн болуп атат. Биздеги маселе болгону эле мен көтөргөн маселе алар китайский грант менен келген тыйынга жасап атышпайбы? Ошолордун кылганы менен жашыл зона менен тротуардын ордун алмаштырып берсин деген маселе көтөрүлдү. Себеп дегенде ал жерде көбү түшүнбөй калды. Ошол курулушчу компания, китайский компания дагы Бишкек шаардык кеңеши дагы ага макул болуп, бардык өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарып берген. Ага карабай мэрия өзүнүн билбейм кандайын деп коем, же өзүнүн принципиалдуу көз карашын карап атышабы, же эл менен укпай атабы. Мындай учурашуу жок, же элге түшүндүрүш жок эле келип, бул жерге тротуардын ордуна жашыл зона болот, жашыл зонанын ордуна тротуар болот деп койгондон чыгып аткан маселе. Суранууда жашыл зона менен тротуардын ордун алмаштырып берели, жашыл зонаны биз карайлы. Өзүбүз карайлы деп. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, жашыл зона тротуардан ары калып калса, аны эч ким карабайт. Ал мусордук полигон болуп калат. Эшиктин алдында болуп, айла жок карайсың, сөйттен ал эшигин алды. Бул жерде дуалды бузбайбыз, же бузабыз деген маселе жок негизи. Мен ошондо айтпадым, булардын айтканы бардык мыйзамдуу, негиздүү болгону эле алмаштырып бергиле элди безилдетпей деген маселе көтөрүлдү. Ал эми жашоочулар мэрия Бишкек шаардык кеңешинин тротуар салып жаткан Кытай компаниясынын уруксатын эске албай жатат, сүрдүрүү иштерин улантып жатат дейт. В сложный период времени можно было прийти к диалогу. Жители предлагали 1,5 миллиона сомов внести в качестве штрафов в городской бюджет, взять в аренду земли муниципальные. Зачем сносить и двигать заборы, которые вмещаются в реконструкцию дороги, и их сносят, им нужно отступить на 1,5-2 метра. Но это просто бессмысленный снос. На других улицах Бектенова никого не сносят. После того, как жители улицы Шукурова обратились на имя президента Кыргызской республики Садыра Нургажоевича и Генеральную прокуратуру, стало еще намного хуже. Мэрия еще больше стала давить, давление оказывать, угрозы, шантаж. И на сегодняшний день все добровольные расписки о якобы добровольном сносе собраны жители путем давления, угроз, шантажа, порчи нашего имущества, расправы с населением. То есть городские службы превышают свои полномочия. На сегодняшний день заведено одно уголовное дело против превышения полномочий городских служб, одно административное дело против сотрудника технадзора Бакушева Мурата. То есть схема простая. Приходят дорожники, начинают запугивать население массовым сносом. Жители напуганы, готовы платить и договариваться, чтобы только их забор не снеслись. Коррупция процветает. Жогоруда айтылган көйгөй боюнча мэриянын кызматкери так жооп бере алган жок. Алардын иши болгону талкаламай жана жол салуу экен. Эми мындайда, мен жогоруда айтып кеттим, бул долбоорлонгон, атайын проектировщиктер менен проект бекитилген, ошо бекитилген долбоордун негизинде бүгүнкү күндө иш алып барылып атат. Бирок Кытай эл республикасынын ошо проекттин башчылары уруксатын бериптир да. Уруксат кагазы бар экен. Уруксат бергенде бул иш-чара жүрүп атканда, бул иш-чара мындайда. Бүгүнкү күндө мен жана жогоруда айтып кетпедимби, бекитилген долбоор бар. Бүгүнкү күндө бул сөз менен ооз эки түрүндө баягы на уровне орусча айтканда разговоров эле сөз болуп атат, бирок
атайын штабтар бар. Бул боюнча эч кандай чечим кабыл алынган эмес. 475 малым. Биз бул көчөгө келгенде мынакей жергиликтүүлөрдүн үйлөрүн мэрия тарабынан күчкө салып алдыруу же болбосо өзгөрө алгыла деген өңүттө болгон экен. Бул жердеги маселе мындай. Мен жана жогоруда эсептеп өттүм. Бул жактагы жашоочулардын дубалынан ушул арыктан ары чоң мына обочинага чейин көчө 475 деп турат. 475. Бирок мэрияга 2,20 тротуарга ал эми 80 сантиметр дал ушул арык үчүн керек экен. Ортодо 1,75 метр ашык. Бул деген мындай жашыл зона деп айтсак болот да. Ана кече Элмурза Сатыбалдиев ошо вице-мэрге айтып жатты эле да. Жашыл зона менен тротуардын ордун алмаштырып бергиле. Ансыз да силер карабайсыңар, аны элдер өзүбүз карайбыз деп жатат. Дегенде вице-мэр Элмурза Сатыбалдиевдин өзүнүн кызыкчылыгы бар, ал жерде үйү бар деп айтты. Мындан тышкары элдин колунда тийиштүү документтер бар. Кандай документтер? Биринчиси Кытай компаниясынын рухсаты, ошол тротуар менен зеленый зонанын, жашыл зонанын алмаштыруу боюнча. Андан тышкары Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын рухсаты бар.